Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы графикалык маалыматты коддоо. Сабактын максаты балдар биринчи бул графикалык информация жана компьютердик графика жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи компьютердик графиканын түрлөрүн үйрөнө аласыңар. Үчүнчү свет берүү системалары жөнүндө окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Биринчи бул маалыматтык сабаттуулук деген эмне? Балдар эстеп көрөлү. Маалыматтык сабаттуулук деген бул ушулар бир колдонуучунун өзүнө керектүү болгон маалымат муктаждыгын аныктай билүү, жана маалыматтарды издей билүү, талдай, тандай билүү жана сактай билүү. Ошондой эле керектүү жерлерде этика менен ошол маалыматтарды колдоно билүү жөндөмү бул маалыматтык сабаттуулук деп айтканбыз. Экинчи лицензия жана анын түрлөрү. Лицензия бул интеллектуалдык ресурстарга берилген лицензия жана анын түрлөрү боюнча. Демек бул ошол интеллектуалдык ресурсту каалагандай колдонууга жана аны керектүү жактар менен бөлүшүүгө укук берген. Бул укуктук документ, бул лицензия болуп эсептелинет. Жана анын түрлөрү бул лицензия укуктук, кечиресиңер, мүлктүк жана эркин болуп эки топко бөлүнөт. Мүлктүк болсо өз ичинде 3 топко бөлүнөт. Бул ошол укуктук чектөөлөргө жараша түрлөргө бөлүнөт. Үчүнчү шифрлөө жана анын түрлөрү. Бул шифрлөө деген бул ошол маалыматтын коопсуздугун камсыз кылуучу өзүнчө бир система болуп эсептелинет. Жана анын түрлөрү симметриялык жана асимметриялык. Симметриялык да бул ошол документти коддоо жана анын кодун жандыруу үчүн бир эле ачкыч колдонулат, балдар. Ал эми асимметриялыкта болсо коддоо жана кодун жандырууда өзүнчө эки ачкыч колдонулган шифрлөө системасы болуп эсептелинет. Эми балдар өзүңөр дагы өтүлгөн темаларга сөзсүз түрдө көз жүгүртүп кайталагыла. Сабактын планы бүгүнкү сабактын биринчи бул компьютердик графика деген эмне? Экинчи компьютердик графиканын түрлөрү, үчүнчү свет берүү системалары жөнүндө сүйлөшөбүз, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Эми балдар бүгүнкү сабактын темасы негизи графикалык информациялар коддоо болчу, бирок биз коддоого чейин баардык информацияларды бир сабакта бере албайбыз. Ошондуктан бүгүн биз компьютердик графиканын эмне экенин жана анын түрлөрүн жана свет берүү системаларын гана окуп үйрөнүүгө жетишебиз. Эмки сабакта коддоого кененирээк киребиз. Эми жана ушул сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Демек балдар биринчи план, демек компьютердик графика деген эмне? Эми балдар компьютердик графика деген бул ошол компьютердик атайын программалык камсыздоолор менен сүрөттөрдү түзүү жана редакциялоо, ошондой эле аны андан ары иштетүү жана сактоо үчүн реалдуу дүйнөдөн алынган визуалдык маалыматты санариптештирүү куралы катары колдонулган иш-аракет чөйрөсү болуп эсептелинет. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтсак, бул информатиканын бир бөлүгү болуп эсептелинет жана ал эсептөө техникасынын жардамы менен графикалык маалыматты алуу, түзүү жана иштетүү ыкмаларын окутуп үйрөтөт. Түшүндүкпү балдар? Бул компьютердик графика аныктама болду. Эми экинчи планга келели. Компьютердик графиканын түрлөрү. Компьютердик графиканын 3 түрү бар балдар. Бул растрдык, вектордук жана фракталдык. Ар биринин сүрөттөлүшүнүн мисалдарын келтирдим. Азыр ар бирине өзүнчө токтолобуз. Демек, биринчи бул растрдыкка келели. Растрдык графика балдар бул ар бири өзүнүн координатасына жана түсүнүн кодуна ээ болгон пикселдердин көптүгүнөн түзүлгөн сүрөттөлүш. Эми балдар биз ар бири өзүнүн координатасына деп атат. Балдар биз ошо мониторду бир координаттык тегиздик катары карашыбыз керек. Демек, ошол ар бири өзүнүн координатасына ээ жана түскө ээ дейт, түсүнүн кодуна ээ. Эми балдар биз азыр коддоого сүңгүп кирбейбиз, бирок силер билишиңер керек, бардык информацияны компьютер өзүнө экилик код түрүндө кабыл алат. Биз мурдагы түмөнкү класстарда окуганбыз, текст информацияны коддоодо мисалы ар бир символ коддолот. Эми графикалык информацияда эмне коддолот деген суроо келет. Демек, мында деген ар бир түс коддолот балдар. Эсиңерге тутуп койгула, графикалык информацияда ар бир түс коддолот.
Эми демек карасаңар ар бир өзүнүн координатасына ээ экен жана ар биринин өзүнүн түсүнүн кодуна ээ болгон пикселдердин көптүгүнөн түзүлгөн сүрөттөр эмне деп аталат экен? Растрлык графика. Демек мунун элементтери түзүүчүлөрү эмне экен? Пикселдер. А пикселдер деген бул ошол сүрөттөр үчүн эң кичине бир элемент болуп эсептелет. Карасаңар бул жерде мисалы могул жерде кичинекей бир клетка сыяктуу бир сүрөттөш көрүнүп атат. Ошонун ар бир өзүнчө бир пиксел болуп эсептелинет. Компьютердин эси биз эсин билебиз. Эмнелерден турат компьютердин эси? Ячейкалардан турат, Ошол ячейка ар бир ячейкага жайгашкан түз өзүнчө бир пиксел болуп эсептелинет балдар. Эми артыкчылыгы растрлык графиканын түстө берүү тактыгы. Карасаңар могул жерде аябай түз, ар бир түз өзүнчө бир так көрсөтүлүп турат, жана сүрөттөлүштүн реалдуулукка жакындыгы. Ал эми кемчилиги болсо балдар масштаб берүүдө сапаты начарлайт. Эми биз растрлык графика экенин ушундай жол менен байкасак болот. Эгерде сүрөткө масштаб берүүдө сүрөттүн сапаты начарлап, момундай карасаңар могул жерде сапаты начарлайт, масштаб берүүдө. Демек ал растрлык графика экенин түшүнсөк болот. Бул бир өзүнчө кемчилиги болуп эсептелинет. Растрлык графиканын түшүнүгү. Эми вектордук графикага келели. Вектордук графика балдар бул параметрлери сан түрүндө. Мисалы өлчөмдөрү, чокуларынын координаталары, жантайуу бурчу, контурдун жана боёктун түсү сакталган жөнөкөй геометриялык фигуралардын топтому түрүндө коддолгон сүрөттөлүштөр. Балдар карагыла, растрлык демек пикселдерден куралды, пикселдердин бир жыйындысы дедик. Вектордук деген балдар бул геометриялык жөнөкөй фигуралардын топтомунан түзүлөт. Геометриялык вектордук графика. Түшүндүкпү? Демек мунун эмнеси коддолот экен? Ошо мисалы өлчөмдөрү, чокулардын координаталары эмне сан түрүндө берилет, Мисалы координаттык тегиздик катары карайбыз дедик экранды, мониторду. Демек ошондо ар бир ошол геометриялык фигуралар эмне кандайдыр бир геометриялык фигураны чийсек координаталык тегиздикке ар бир мисалы чокусу же болбосо өлчөмдөрү бир кандайдыр бир сан менен туюнтулат, Ошол сандар коддолуп вектордук графикада дагы эмки сабактарда кененирээк токтолобуз, компьютер тилинде өткөрүлөт. Демек вектордук графиканын артыкчылыктары бул сапатын жоготпостон масштабдоо мүмкүнчүлүгү. Канчалык масштабын чоңойтпойлу бул сапат жогорулайт, ошол боюнча сакталат. Жана салыштырмалуу өтө чоң эмес маалыматтык көлөм. Башкаларга салыштырмалуу, башка түрлөр менен салыштырмалуу көлөмү анча чоң эмес. Мисалы могул жерде сүрөттөр берилди. Бул растрлык жана вектордуктун айырмачылыгын сразу байкоо мүмкүн. Бул жерде мисалы бир эле сүрөттөлүштү, мисалы вектордукта бергенде ошончолук так жана ал масштаб берүүдө дагы анын сапаты жоголбойт. Түшүндүк, балдар? Андан кийинки түргө келели, бул фракталдык графика. Фракталдык графика бул ушу компьютердин эсинде сакталган формула боюнча түзүлгөн сүрөттөлүштөр. Түшүндүкпү, балдар? Бул ошо компьютердин эсинде сакталган формула боюнча түзүлөт экен демек. Эми фракталдык графиканын артыкчылыгы бул түзүү жөнөкөйлүгү. Бул компьютердин жардамы аркылуу түзөт экенбиз, жана чексиз масштабдоо мүмкүнчүлүгү. Чексиз масштабтаган учурда дагы эч кандай сапат жоголбойт, башкача айтканда сакталат. Сапат. Сүрөттүн татаалдыгын көбөйтүү практика жүзүндө файлдын көлөмүнө таасирин тийгизбейт. Түшүндүкпү, балдар? Демек, сүрөткө кандайдыр бир элементтерди кошуп же болбосо татаалдыгын көбөйтсөк дагы ал файлдын көлөмүнө негизинен таасир тийгизбейт. Момундай сүрөттөлүштөрдү көрүп жүрсөңөр керек, Демек, ушул сүрөттөлүштөр бул графиканын фракталдык түрүнө кирет. Компьютердик графиканын. Түшүндүкпү, балдар? Демек, компьютердик графиканын 3 түрү бар экен, растрлык, вектордук жана фракталдык. Ар бирин айырмалай аласыңар деген ишеничтемин эми. Анда кийинки планга келели, балдар, свет берүү системалары. Же болбосо свет берүү моделдери дейли. Эми, балдар, свет берүү системаларынын эмне мааниси бар, Биз эмне дедик? Графикалык информацияда свет коддолот дедик, Ошон үчүн свет берүү системалары, свет берүү системалары эмне
Бул свет берүү системаларын билишибиз аябай маанилүү. Эми сүрөттөлүштөр аналогдук формадан, аналогдук форма бул кагаздын бетиндеги формасы бир сүрөттөлүш. Санариптик формага, бул санариптик дискреттик деген бул ошо компьютер тилине өткөн формасы болуп эсептелет. Эми сакта буга аябай кенен токтолобуз. Формага дискреттөө жолу менен өтөт. Жол сканерлөө жолу менен өзгөртүлүп, ошол экилик кодго өзгөртүлөт. Дискреттөө деген бул ошол демек биз түшүнгөн аналогдук формадан дискреттик формага өткөрүү процесси болуп эсептелет. Эми демек ошол растрдык сүрөттөлүштөр үчүн коддоо жана түстө берүүнүн негизги 3 системасын карап чыгалы. Бул HSP, RGB жана SMIC свет берүү системалары. Ар бирине кенен токтололу. HSP модели бул 3 компоненттен турат. Түстүн өңү бул hue, түстүн каныгуусу жосум насыщенность деп койду орусча. Saturation бул ошо каныгуусу бул жана түстүн жарыктыгы brightness. Brightness бул ошол түстүн жарыктыгын берет. Эми карагыла, бул жерде сүрөттөлүштү. Айлананын борборунан чыккан вектор түстүн маанисин берет. Бул векторлорду көрдүңөрбү? Кошумча түстөр вектордун багыты менен аныкталат жана бурчтук градустары менен берилет. Бул жерде бурчтуктарды көрүп атабыз, Түстүн каныгуусу вектордун узундугу менен аныкталат. Демек, saturation вектордун узундугу менен аныкталат экен. Ал эми түстүн жарыктыгы же болбосо brightness өзүнчө окто берилип, анын нолдук чекити кара түстү берет. Борборундагы чекит ак түскө, борборунда көрүнүп турган ак түскө. Ал эми периметри болсо жайгашкан чекиттер таза түстөргө дал келет. Түшүндүкпү балдар? Демек, бул HSP модели бул ошо светтин каныккандыгын, өңүн, hue деген brightness жарыктануусун. Мисалы, бир эле түстү алалы балдар. Кызыл түс дейле. Каныккан кызыл түс башка, каныкпаган кызыл түс башка бул, жана ар биринин коду дагы бул компьютерде башка болот балдар. HSP модели түшүнүктүү болду, Анда RGB моделиге келели балдар. RGB модели балдар карагыла, каалагандай түс 3 түстүн айкалышынан түзүлөт. Бардык калган башка түстөр дагы ошол 3 түстөн пайда болот. Кызыл, red бул R деген red, G деген бул green, көк же болбосо blue деген blue. Кечиресиңер, blue деген бул RGB. Red, green, blue. Ушул 3 түстүн негизинде калган түстөр пайда болот. Калган бардык түстөр жана кошумча түстөр бул түзүүчүлөрдүн канчалык деңгээлде болгондугунан же жоктугунан эме болот, алынат. Мисалы, кызыл көбүрөөк кошулуп, жашыл азыраак кошулганда дагы бир башка түс пайда болот, мисалы. Жана ушундай сыяктуу. Мисалы, 256 градациялык түстө, градациялык түстө ар бир чекит 3 байт менен коддолот. Ар бир чекит дегенибиз ар бир пиксель. Анткени бир түстү коддоо үчүн 1 байт 8 бит бөлүнөт. Ар бир түстү коддоо үчүн. Демек, 256 градациялык түстө бир түстү коддоо үчүн 8 бит бөлүнөт. Бул эмнеден келип чыгат? Бул 256 2-нин 8-нчи даражасы деген. Модель үчүн модель өзү 3 түстү колдонгондуктан түстөрдүн мүмкүн болгон айкалыштарын коддоо үчүн 3 байт керектелет. Түшүндүкпү? 3 байт деген бул канча? 8+24 бит дегенди түшүндүрөт. RGB'нин 000 минималдык мисалы мааниси кара түскө туура келет. Мисалы 00 болгон учурда, мисалы мону карасаңар, мисалы жашыл 0, 255 0 болгон учур экен. Кызгылтты карасаңар 255 0, 255 болгон учурда бул кызгылт көгүш болот экен. Ал эми кара болгон учурда, демек 0 0 0 бардыгы 0 болгон учурда кара түс келип чыгат экен. Экрандын минималдык жарыктыгы же болбосо. Ак түскө болсо максималдык мааниси бул демек бардыгы 255 255 255
туура келет. Ал эми боз түскө ар бир түстүн барабар мааниси туура келет. Мисалы RGB 35-35-35. Түшүндүкпү балдар, кандай кызыктуу, Эмне үчүн 256-ны алып атабыз же 255-ти? Карасаңар, мисалы, бул 256 градациялык түстө деп атат, Демек ал 0дон башталган үчүн жалпы түс ошондо карасаңар 255-ке барып токтойт, себеби 0дон башталып атат. Эми анда кийинки модельге келели, SMIC модели. SMIC модели балдар бул басмаканада басып чыгарууларда колдонулат. Кошумча түстү калган эки түстү кошуу менен же ак түстөн кемитүү менен алынат. Башка бир түс алыныш үчүн, демек, эки түстү кошуу менен же ак түстөн кемитүү менен алынат экен. Кызыл түс үчүн кошумча түстөр көгүш, сиан, жашыл, көк, жашыл кошуу көк барабар ак, же болбосо кызыл. Жашыл түс үчүн кочкол кызыл. Бул өзү эмнени түшүндүрөт? Бул SMIC деген сиан, magenta, yellow, мына сиан, magenta, бул могул пурпурный деп коебуз, SMIC деген бул жерде айтылды көгүш түс. Бул көгүш, сиан. Бул сиан, magenta, yellow, сары жана бул black деген каранын акыркы тамгасы алынган. Эмне үчүн? Себеби деген блуда RGB'де блунун Б'сы коюлган, ошону менен аралашпаш үчүн black'тин акыркы тамгасы алынган. Демек 4 эмнекен? Түс экен бул. Cyan, magenta, black, yellow. Калган түстөр кантип алынат экен? Эки түстү кошуу менен же ак түстөн кемитүү аркылуу алынат. SMIC моделиндеги түстөрдүн аралашмасы накта кара түстү эч качан бербейт. Ошондуктан бул black тамгасы менен берилген кошумча кара түстүн компоненти колдонулат. Бул black'тын акыркы тамгасы бул K. Түшүндүкпү балдар? Бул SMIC модели болду. Демек бул басмаканаларда колдонулат экен, Анда балдар, эми түстүү графиканын биринин бир нече режимдерин айырмалашат. Мисалы, биринчи бул толук түстүү, true color. Ар бир 3 негизги түстүн жарыктыгын коддоо үчүн 256 кошумча түс колдонулат. Башкача айтканда, бир пикселдин түсүн коддоо үчүн RGB системасында 8'di 3'гө көбөйтсөк 24 разрядты коротуш керек. Бул 16,5 миллион түстү аныктоого мүмкүндүк берет. Демек 3 эле түстүн негизинде биз миллиондогон башка түстөрдү алсак болот экен, балдар. Түстүү графиканы берүү үчүн SMIC системасынын жардамы менен коддоодо бул 8'di 4'кө көбөйтөбүз, себеби ал 4 түстөн куралып атат, Бул 32 экилик разрядка ээ болуу. Бул 2-32 даражасы деген 4,3 миллион түс дегенди түшүндүрөт. Кызыктуу бекен, балдар? Эми карагыла, high color экинчи бул режими бул ар бир чекитти коддоодо экилик разряддардын санын 2 эсе азайтуудан келип чыккан режим. Бул 16 разряддуу экилик сандардын жардамында коддолот. Бирок бул учурда түстөрдүн диапазону да ошончолук эмне болот? Азаят. Чагылдырылган түстөрдүн саны бул K болуп эсептелет. Жана аларды коддоочу биттердин саны A. Дал көлүүсү төмөнкү формула менен аныкталат. K барабар 2-нин A-нчы даражасы. Демек түстөр экилик коддо коддолот. Себеби биз айттык, компьютер тили бул экилик код, 16 түстүү сүрөттөлүштү коддоо үчүн ар бир пикселге канчадан дал келет ошондо K 16га барабар болсо 2-нин 4-нчү даражасы 16-ны берет. Демек, эгерде 16 түстүү сүрөттөлүштү коддоо үчүн бир пикселди коддоо үчүн 4 бит керектелет экен. Ал эми 16 бит бул 2 байт болот. 2-16 даражасы 65536 түрдүү түстөрдү кодко айландыруу үчүн колдонулат. Бир чекиттен түсүн коддоо үчүн 3 байтты же болбосо 24 бит колдонуу үчүн 16 миллион 777 миң 216 же болбосо 17 миллионго жакын
түстүн ар кандай өңдөрүн чагылдырууга мүмкүндүк берет. Демек, bir чекиттин түсүн же болбосо bir пикселдин түсүн коддоо үчүн 3 байт керек делсе, демек ал жерде канча түс бар? 17 миллионго жакын түстөрдү чагылдырууга мүмкүндүк берет экен. Бул ошо түстүү графиканы берүүнүн биринчи режимдери боюнча болду. Эми балдар 4 планга келели, сабакты бышыктайлы балдар. Эми балдар биз бул сабактан эмнелерди үйрөндүк? Демек, компьютердик графика эмне экенин үйрөндүк, компьютердик графиканын түрлөрүн үйрөндүк. Растрдык, вектордук, фракталдык, ар биринин өзүнчө артыкчылыгын үйрөндүк. Жана алардын бири-биринен айырмасын үйрөнө алдык. Эми каалагандай сүрөттөлүштөрдү көргөнүңөрдө, бул фракталдык экен, бул растрдык экен, же болбосо бул вектордук экен деп айырмалай аласыңар деген ишеничтемин. Жана свет берүү системалары. Свет берүү системаларын үйрөнүүнүн эмне максаты бул бардык графикалык информацияларды дагы компьютер өзүнө 0-1 түрүндө кабыл алган үчүн компьютер ошо графикалык информациянын түсүн өзүнө 0-1 түрүндө эмне кылат экен, коддоп алат экен. Жана ар бир свет берүү системаларынын өзүнүн өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөндүк. Анда балдар тапшырма силерге теманы конспекттегиле жана талдап чыккыла, ар бир деталына токтолуп, пунктуна, планга токтолуп, теманы талдап, кошумча маалыматтарды интернеттен карап чыккыла. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар кийинки сабакта жолугушканча.